Çağır kitep. Baştalış 1. bölüm. Adegende Kuday asman cerdi jarattı. Jer kangırap eğen jattı. Tunguyuktun üstün karangılık kaptap durdu. Kudaydın ruhu su üstünde kaalgıp uçup жүрдü. Oşondo Kuday, jarık bolsun dedi. Anan jarık payda boldu. Kuday jarıktın jakşı ekenin görüp, jarıktı karangılıktan böldü. Jarıktı күн, karangılıktı tün dep atadı. Keç kirip taң attı. 1. gün öttü. Anan Kuday, suunun ortosunda katmar payda bolup, suunu suudan bölüp dursun dep buyurdu. Katmardı jasap, anın aldınдағы suunu üstündögü suudan böldü. Anan osondoy boldu. Kuday katmardı asman dep atadı. Keç kirip taң attı. 2. gün öttü. Anan Kuday, asman aldınдағы suu bir жерге чогулуп, кургактык көрүнсүн dedi. Anan osondoy boldu. Kuday kurgaktı jer, çoğulgan suunu muhit dep atadı. Al munun jakşı ekenin gördü. Kuday anan. Jer jaşıl ösündüktörдү, uruk çaşçı ösündüktörдү jana daanegi bar jemiş baktарын tür menen östürüp çıgarsın dep buyurdu. Anan osondoy boldu. Jer jaşıl ösündüktörдү, türüne jaraşa uruk çaşçı ösündüktörдү jana daanegi bar jemiş baktарын östürüp çıgardı. Kuday munun jakşı ekenin gördü. Keç kirip taң attı. 3. gün öttü. Andan кийин Kuday, asman katmarında күн менен түндү бири-биринен ажыратып, мезгилдерди, күндөрдү жана жылдарды белгилеп турган чырактар болсун. Алар жерге нурун чачуу үчүн асманда жаркырасын деп буйурду. Анан ошондой болду. Kuday чоңурагы күндүз, кичиреги түнкүсүн башкарып турган 2 зор чыракты, ошондой эле жылдыздарды да жаратты. Жерге жарыгын тийгизип, күн менен түндү бийлеп, жарыкты караңгыдан ажыратуу үчүн аларды асман катмарында жайгаштырды. Kuday munun da jakşı ekenin gördü. Keç kirip taң attı. 4. gün öttü. Andan kийин Kuday, suu jaynagan türүү жандыктарга толсун, жер üstündө, asman meykindiginde kuştar uçsun dep buyurdu. Anan al suunu mekendey turgan укмуштай zor жаныбарларды, suuda süzүүчү başka da can жаныбарлар менен жандыктардын бардыгын türü менен, ошону менен бирге канаттуулардын бардыгын türü менен жаратты. Kuday munun jakşı ekenin gördü. Аларга батасын берип, өсүп өнүп көбөйгүлө, деңиздерди толтургула, куштар да жер бетинде көбөйсүн деп буйурду. Keç kirip taң attı. 5. gün öttü. Anan Kuday, жер ар кандай түрүү жандыктарды, малды, жапайы жаныбарларды жана майда жаныбарларды türü менен чыгарсын деп буйурду. Анан ушундай болду. Kuday ар кандай жапайы жаныбарларды, малды жана майда жаныбарлардын баарын türü менен жаратты. Ал munun jakşı ekenin gördü. Kuday anan, öz beynebizdey, özүбүзгө окшош адам жараталы. Ал denizdegi балыктар менен асмандагы куштарга, малга, бүткүл жер жүзүнө жана майда жаныбарлардын баарына бийлик жүргүзсүн dedi. Ушундайча Kuday адамды өз бейнесиндей, өзүнө окшотуп жаратты. Аларды эркек жана аял кылып жаратты. Аларга батасын берип, укумдап тукумдагыла, көбөйгүлө, жер бетине жайылып, ага ээлик кылгыла, жана деңиздеги балыктарга, асмандагы куштарга, жер бетиндеги жаныбарлардын баарына бийлик кылгыла dedi. Анан Kuday, мына, мен силерге жер бетиндеги урук чача турган өсүндүктөрдү жана даанеги бар жемиш бактарын türü менен бердим. Булар силерге азык болсун. Ал эми бардык айбандарга, асмандагы бүт куштарга жана бардык майда жаныбарларга түрүү жандын түгөл баарына көк чөп аталганды азык кылып бердим dedi. Анан ошондой болду. Kuday өзү жараткандын баарын карап, алардын өтө жакшы экенин көрдү. Keç kirip taң attı.